Азыркы учурда Фрунзе гипермаркетинде башкаруучу болуп иштейм. Мигрант болуп көрдүм. Москва шаарына барып, ар кандай кыйынчылык түйшүктөрдү көрдүк. Кыйналган адамдарды, жумушу жок адамдар канчадаган биздин Россияда мээнет кылып жүрөт, бала чакасын таштап. Пакеттер жетиштүү. Аларды кичине алып тазалап, сыйра текшерип чыгабыз. Текшерип чыктыңыз, температурада туруш керек. Инсан программасынын бул жолку чыгарылышы өлкөдөгү соңку кырдаал учурунда элдин кызматында үзүрлүү эмгектенип, жакшы иштеген жаш кызматкер тууралуу болмокчу. Программанын башкы каарманы Нургазы Түгөлбай уулу, ал Ош шаарындагы Фрунзе гипермаркетинин башкаруучусу болуп эмгектенет. 28 жаштагы Нургазы 26 жашында башкаруучулук кызматты так аткарып, өзүнүн терең билими менен акырындап чоң ийгиликтерди жаратып келүүдө. Каарман Ош шаарында жашап, Ош мамлекеттик университетинин бизнес жана менеджмент факультетин аяктаган. Өзү Алай районунун Мурдаш айылынан болоорун айтат. Келечектеги негизги максаты элдин кызматын кылуу, элдин уулу болуу ал үчүн сыймыктуу. 4 бир туугандын улуусу болгон Нургазы ар дайым сергек жашоо образдуулугунда жүрүп, футболду сүйүп, тамашакөй, позитивдүү жашоону жактырат. Ал Орусияда катардагы эмгек мигранты болуп да эмгектенип көрүп, өз мекенинде эле иштөөнү туура көргөн. Учурда жетекчилик кызматтарда иштеп жүрөт. Программанын жүрүшүндө Нургазы Түгөлбай уулунун ийгилик сыры менен таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Менин атым Нургазы. Өзүм 28 жашта болом. Ош шаарынын тургунумун. Ош шаарында Черемушка кичи районунда төрөлүп, ошол жерде чоңойгонмун. Номер 20 Исхак Разаков мектебин аяктадым. Азыркы учурда Фрунзе гипермаркетинде башкаруучу болуп иштейм. Өзүм үй бүлөдө 4 бир тууганбыз, 2 кыз, 2 уул, менин эң улуусумун. Менден кийин 2 карындашым, анан ниним бар. Эң кичинекей. Ата-энем Кудайга шүгүр жакшы тарбия берген, аракет кылышты. Ата-эне деген эми ошол бар нерсеге жетиштүү болсун деп аракет кылып бизди өстүрдү. Кызматыңар менен? Жакшы салып келдиңерби? Буларды толуктап, жакшына карап, малар таза кармап, мына кир болуп калыптыр. Таза иштеп атабы? Таза кармап маларды, ценниктерди карап, ошолорду. Кызматыңыз менен Жипар ажа. Холодильниктерин кандай иштеп атат? Жакшы элеби? Балаларчы, балалар жакшы. Ценниктерин коюп текшерип чыктыңыз, Мыналарды кичине алып тазалап, мына экинчи сортко чыгарып, мыналарды толуктап, кивилерден заказ берип, апельсиндерди азайып калыптыр. Жакшына карап, тазалыкты карап, арчыпчу, ошолорду. Пакеттер жетиштүү, тазалыкты карагаңыздар, Мына жерде астыңарды таза кармап, тазалыкты печаткаңерди убагында алмаштырып, Мындай ийгиликке жетпей, бул ийгиликти эсептейсиздер. Саламатсыздарбы? Бизде жумуш учуру эртең уже башталды. Биздин кассир кыздар затайын коопсуздук болуш үчүн атайын формалар берилген. Булар биринчи адамдар менен контакт кылышат. Биринчи контакт кылган ушу кассирлерибиз. Сондуктан кассирлерибиз менен бизге биринчи очередь кийим менен камсыздадык. Элдерге атайын мондай сызыктарды чызып койгонбуз, ушул менен сакташын, аралык сакташын депчи. 1,5 метрден аралык сызган. Аралык сакташын деп. Карантин учурунда жумушчуларга дагы бир түйшүк жаралса керек. Кооптонуу мисалы. Көп адамдар мисалы эме дүкөнгө көп адам кирет да. Өзүнүн ден соолугуна кооптонуп, нагада вирус чыгып калбайбы деген. Андай болгон, андай шектүү болуп, жумушчулар өз айылына, үйүнө кетип, жумуштан чыккан учурлар болду. Алардан биз кармап кала албайбыз. Ошого байланыштуу биз болгон көчөбүздү жумшап, калганыбыз иштеп аттык. Өзүңүздүн жумушуңуз кантип башталат? Жумушуңузду алгач эмне менен башталасыз? Эртең биз саат 8-де башталат жумушубуз. Эртең келип биринчи электроэнергияны текшеребиз, коопсуздукту. Андан кийин кесиптештерибиз менен саламдашып, кесиптештер менен бир жакшы неме коебуз, настрой коебуз.
мотивация болсын деп эртең жакшы нерсе менен иштешин, ийгиликтүү өтсүн деп күнөбүз. Андан кийинки болсо ошо товарларды бир сыйра текшерип чыгабыз. Кайсы товар бар, кайсы товар жок. Ошол товарлар менен камсыз кылыш үчүн эртең бир сыйра текшеребиз дагы, анан кесиптештерибиз чогулуп, ушул товар жок экен, ушуну алып беришибиз керек, камсыз кылышыбыз керек деген неме менен баштайбыз жумушубузду. Холодильниктен немелерин текшерип чыгабыз. Булар бир температурада туруш керек. Ушуларды текшерип, андан кийин мөөнөттөрдү текшерип баштайбыз товарлардынчы. Бул азык-түлүктөрдүн мөөнөтү аябай бир жумадан 5 күнгө болот. Ушулардын срокторун контроль кылабыз да. Анан экинчиси ошо күнүмдүк картошка, пияздар болот. Ушуларга көңүл бөлөбүз. Ушулардын таза келген качествосуна карайбыз. Эртең ушуларды үйүп, балдар келип тизишет. Биз жетишпей атса өз чогуу тизишебиз. Оор учурда иштеп жатасыздар да? Азыр адамдардын тамак ашка жеткиликтүүлүгү кандай болуп жатат? Азыр карантин учурунда башында кичине ун жетишпей калды, же ушундай жок экен, ушунча чоң магазиндерде деген болду. Туурасы эле ачыгы ошондой болду башында. Элдер өздөрү паника алып баштады, ун жок экен, ун кымбаттайт экен деп. Ошондой болду. Ошол учурда кантип иштедиңиздер, айтып берсеңиз. Ошол учурда бизге Бишкектен маалымат келди, что ун жетиштүү, кичине түшүндүрүп турула, буюрса келет деп баарына туура жеткизгенге аракет кылдык. Бирок баалары кандай болуп атты? Баалары ошол кезде мурдагы эле бааларды боюнча сатып аттык. Ошол эле боюнча саттык. Элдерге алып чыгып берип, азыр Кудайга шүгүр ундун запасы деле жакшы, кеңири, буюрса жетет карантинде. Ушул карантинден чыгып кетсек дагы. Баалары жакшы. Ценниктерин коюп текшерип чыктыңыз, Башкаруучу болуш үчүн адамга биринчи кандай сапат керек экенин түшүнөсүз? Башкарып атасыз, иштеп атасыз. Башкаруучу болуш үчүн биринчи адам менен мамиле түзүштүрүш керек экен. Адам менен иштеш да оңой эмес экен, кыйынчылыкта түзөт экен. Ар кимдин ар кандай ою болот, немеси болот, өнөрү болот дегендей. Ошого ар бири менен ар бир адамдын жөндөмүнө жараша, акылына жараша ошондой баардыгын түшүнүшүп, бир проблема болсо чечишип бири-бирибиз менен. Сизди жаш экен деп мындай каалаган кыла бербейби? Мындай жок. Аралык кандай? Аралык бул жерде немени сыйлашат, биздер немебизди карайт. Должностубузду кичине неме кылып сыйлашат. Биз эле жаш бул жерде жаш эмес, немени карап койгондо кичине тажрыйбаны карап койгон. Ошо тажрыйбага карап иштейбиз. Биринчи кезекте ошо тазалыкты дагы көңүл бурабыз. Тазалык болуш керек, тазалык болгон жерде ырыс бар дейт. Ошо тазалыкты тынбай эртең менен келип жууп, полкаларды ачып, тазалыктан кийин анан кийин товарлардын ордуна тизип, анан толуктап турабыз. 8ден 7 чейин өзү иш убагыбыз. Кээде болот 10дон 1ге чейин калып кетебиз. Бул магазин азыр өзү түнү күн иштейт. Азыр карантинге байланыштуу саат 7ге чейин иштеп атабыз. Ушул отделде, бул наркы отделде, химия отделинде, бакалея, ушул отделде иштеп, анан кийин неме болушун. Сен билбесең башкаруучу болуш кыйын болуп калат. Буларды түшүнбөй эле туруп, эмнеге мындай дешем кыйын болуп калат да. Ушуларда иштеп, анан кийин ушул немеге жеткенбиз. Жакшы алып келдиңиздерби? Холодильниктер кандай иштеп атат? Жакшы эле иштеп атабы? Баларын бой атасыздарбы? Ошо элдерге жеткизиш үчүн баардык аракетти жумшадык. Бул нерсе этаптан өткөнбүз. Бул этаптар бизде, например, ушул товар жок болуп калса, өзүбүз барып машина менен алып келип аттык жок товарлардычы, керектелүүчү товарларды, мына макарон же май түгөнүп калат. Же ушундай нерселер болсо, биз өзүбүздүн немебизди карантин учурда элге жеткизишибиз керек болуп калды. Карантин учурунда ошо иш күчөдү. Күчөп, кээ бирки жумушчулар кетип калды. Неме болчу. Биз эми эл үчүн аракет кылдык, камсыз кылыпчы. Азык-түлүк менен камсыз болгон аракетиңерди көрүп, күчөтүлгөн режимде иштедиңер. Күчөтүлгөн режимде иштедик. Ошо кечке малга чейин түнү калып калган күнүм болуп атты. Мындай жетишпей калганыбызда, көп товар келип калганда, ошо эртеси чыгарышыбыз керек деп түнү калып иштеп аттык, ичин жеп алып. Ушу карантин маалында бааларга болгон көзөмөл кандай болду? Кымбаттап кетпедиби? Бааларга болгон көзөмөл 1-2 биз эми мындай
антимонополия контроль кылып атты. Биз өзүбүз көтөрө албайбыз. Биз мурдагы эле баадан биз 10%-тан 13%-ка чейин эле кое алабыз. Эми эстечи. Ошого байланыштуу бир-эки компаниялар өздөрү көтөргөнгө неме болду. Биз ошол элдерден кичине бир-эки немелер түштү, суроолор болуп атты. Но биз аракет кылып, ошого акция ачып, кайра эле ошол мурдагы бааларды сатканга аракет кылдык. Балалыгым Ош шаарында болгон. Ош шаарында эми жайында деген айылга барып, өзү Алай районунун Мурдаш айылынан болом. Ош шаарында чоңойгом. Жайында айылга барып, тайнем, тайтамдарга, чоң энемдерге жардам берип жүргөнмүн. Балалык кез абдан сонун экен өзү. Балалык кездерге кайткым келет бардык эле. Чоңойгондон кийинчи, кичинекейиңде чоңойгуң келсе, азыр балалык кезге кайткым келет экен да. Ошо номер 20 гимназия мектебинде окудум, Исхак Разаков атында, Черемушка Кичи районунда. 9-класска чейин окуп, орто билимди болгом. Ош гуманитардык педагогикалык институтунда финанс кредит факультетинде дагы 3 жыл окудук. Артыкчылык, активный нерселерге катышчубуз. Ал жерде жаштар комитети болот эле, ошол нерсеге катышып жүргөнбүз элдер менен кошуп. Андан кийин 3 жылдан кийин аны аяктап, андан соң Ош мамлекеттик университетине тапшырдым, бизнес жана менеджмент факультетинде. Ал жакта 5 жыл окуп, 2015-жылы аяктадык. Андан кийин эл катары мигрант болуп көрдүм. Москва шаарына барып, ар кандай кыйынчылык, түшүктөрдү көрдүк. Анан канча дагы өз жериңе жетпейт экен. Анан ошону туура көрүп, кайра Кыргызстанга кайтып келгем. Кыргызстанда Бишкек шаарына барып, Фрунзе гипермаркетине ишке кирип калдым. Жөнөкөй эле сатуучу болуп келдим. Сатуучу болуп, ар отделинде иштеп, ар нерсени өзүмдүн аракеттенип кызыгып көрдүм. Бул отделда кандай болот экен, бул да кандай болот экен деп ар нерсе кызыгып, анан бизден башкаруучуларыбыз дагы көрдү окшойт, байкады окшойт, мени дагы аракет кылып башташты. Биринчи ага сатуучу болдум. Андан кийин канча убакыт өткөн, өзүм көрсөткөндөн кийин администратор болдум. Ал жакта иштеп жүрүп, бул жакта чоң гипермаркет ачылды. Мен өзү Ош шаарынын тургуну болгонуна байланыштуу бул жака которулуп келдим. Бул жакта 1 жыл администратор болуп иштеп жүрдүм. 1 жылдан соң мени дагы башкаруучу кылып, башкаруучуга туура көрүштү окшойт. Ошого байланыштуу башкаруучу болуп иштеп жүрдүм. Менин биринчи максатым ошо мына эл менен иштегенге байланыштуу көп адамдарды көрдүк. Кыйналган адамдарды, жумушу жок адамдар канчадаган биздин Россияда мээнет кылып жүрөт, бала чакасы таштап. Ошолорго мындай кыргыз элине кызмат кылып, ошолорго кичине шарт түзүп берип, жумушуна, үй бүлөсүнө шарт түзүп берген аракет кылган, мындай өзүмдүн ичимде неме бар да. Быйыл кичине карантин убагында чогуу эле неме тарап жүрдүк, кичине гуманитардык жардамчы. Ошондо элдерди көрдүк да. Ошондо да бир аябай мындай бир сезим, максаттар пайда болду. Ошо элге биринчи кызмат кылып, может, ошо элдин немесин оңдоп кетсе, ана биздин дагы жакшы оңураак болот эле деп ойлогонбуз. Биринчи тынчтык болсо жакшы болот, кыргыз элине ыйман берсин биринчиликтен. Ошо элибиз бир пейилдерди оңдоп, жаратылышка баардыгына шүгүр кылып,